Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. Холмеле, урматтуу интернет колдонуучулар. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернета Кыргызстана. Салам, урматтуу катталуучуларым. Айткандын сөзү ыйлагандын көзү жаман болуп, Бишкек шаарындагы Азия Молл соода борборунан келген маалыматты сиздерге маалымдасам, менин Facebook баракчамма өмүрүмдө көрбөгөн сүрөтү жок колдонуучулар жана ар кандай адамдар мени аттан алып итке салып, соғып тепкілеп айтор автобусуку жалган маалымат бул дешип чычалаларын билдирип коюшту. Мен жөн жерден бул маалыматты сиздер менен бөлүшкөн жокмун, урматтуу кыргыз элим жана катталуучуларым. Элдик бийлик учурунда ата бабаларыбыздан калган мөңгүлөрдү жок кылууга жана жок кылгандарга мыйзам ченемдүү камоолор болуп жаткан учурда коркок биринчи кол көтөрөттөн болушуп, 100 жылдык ыкма кайра кайталанып жатканын кайда катабыз. Бишкек шаарындагы Азия Молл соода борбору боюнча көптөгөн маалыматтар бар эмеспи? Аны биз айтпасак ким? Ал кимге тиешелүү экени да белгилүү. Кызматкерлерди жөн иштетишпей, өзүнүн кызыкчылыгына иштетишип жаткандарын да кайда катабыз. Бишкек шаарындагы Азия Молл соода борборундагы кызмат кылган жарандарыбызга айтарым, ырыскыны Бабанов эмес, Кудай берет деген ниетте аракет кылсаңыздар, ырыскы берүүчү бир Кудай. Мыйзамсыз иш аракеттерге жетекчиңер түрткөн болсо, андан толук баш тартууга укугуңар бар. Жипсиз байланган болсоңуздар, тиешелүү органдарга же жарандык коомго кайрылыңыздар. Көйгөйлөрүңүздү катмарга, тиешелүү органдарга жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Ал эми бул чыгарылышта дагы ошол Азия Молл соода борбору тууралуу болмокчу, урматтуу катталуучу. Жайгашып олтуруп алдыңызбы? Анда видеону баштадым. Жақсы, лайк басып, комментарий, ой пикир калтыра кетиңиз. Мурдагы видеомдон кийин TikTok соцсул желесинен Элиза аттуу катталуучум ички миграциядан борбордо күн кечирип жүрөт экен. Бул карындаштын жолдошу дагы ушул Азия Моллдо иштеп, өз менети үчүн кылган каражатын ала албай калганын айтып берди. Мен үчүн мисалы жолдошум деген анын Азия Моллдо иштептир да. Азия Моллдо иштегенде 100 миңден ашык акчасын бербей качып кетиптир да. Ошол Бабановча. Колуна иштептир. Бир ай эмес, 3-4 ай иштеди да. Ал жерде кайнымда иштеди, стройкада эле. Кафел коюп, бүт бар жок жасашкан, фирма болуп, бригада болуп иштеген. Канча жылдары? Кече жакын эле Азия Молл неме болгондочу. Азия Молл ачылбады эле жаңы эле. Ошондо иштегенде 100 миң айлыгы калып кеткен экен. Ошону барса бербей коюптур. Не дептир? Качып кетиптир Бабанов. Анын адамдары каяктан табат эле? 100га жакын адамдардын акчасын бербей коюптур да. Азия Молл Бабанов лично өзү колунда иштептир. Бир учурашып келишип, неме? Учурашып келишкен, полный келген, обедин деле полный. 100 миң акчасы калып кетти да азыр. Эми мисалы азыр эч ким колдобойт калган, чыгышын деле эч ким каалабайт мисалы. Лично мен өзүм каалабайм. 100 миң акча деп айтты да мага. Тияк биягычы. Знаете, ушул жөнүндө толугураак айтып берсеңиз, сиздин жолдошуңуз эмне болуп иштейт? Стройкада иштейт. Стройкада иштейт, Ошондо азыр мына Бишкек шаарындагы Азия Моллдо иштеген ачымы кафе коюп дейсизби? Кафе койгон, бүт ошол жерди жасаган жолдошум. Жолдошуңуздун аты ким? Орозбек. Бул Орозбек деген жолдошуңуз өзү элеби же ал жерде бригадан? Бригада болуп иштеген. Ал жерде айылдан келген кайным бар болчу. Кайным, жолдошум, кайнымдын ошол бирге кичинемди айылдаш жердештери, ошол жолдошум общий чогулуп бир бригада болуп иштеген, 5 бала болуп. Ошондо 5 балага 20 миңден, же 100 миңденби? 100 миңден. 100 миңден 500 миңден, 100 миңден. Тиешелүү жака кайрылышты. Эч жака кайрылышкан жок. Барышты, аркасынан кууп жүрүштүр, жок качып кеттир деген сөздөр болду, тарады. Ошону мен эч ким алган жок акчаны. Качып кетиптир? Ошол убакта ошол убакта сыртыракка качып чыгып кеттир да. Кайра келгенден кийин долоп барыштыбы? Кайра келип таппады го, жок, долашкан жок. Азыр ошо 100 миң акчага күйүп жүрүшөт да, мисалы лично мен өзүм жолдошум ошо 100 миң акчаны берсе жакшы болот деп, могу TikTok комментарийларда Бабанов чыгып калганда, Бабановдун жана колдоочулар бар го, ошолор чыгып калганда ошолорго комментарий берип жатабыз.
түшүнүксүз номериңиз бар да, Бар. WhatsApp. Ошол алышайлы бул тууралуу. Албетте бул менетке күйлөш керек. Ушундай окуялар болгон экен, урматтуу көрөрман. Бул аялынын айтуусунда ушундай көрүнүш. Азия Молл соода борборунда устачылык кылган усталар өздөрү эмне дейт? Аны да көрө жатарбыз. Сөзсүз түрдө бул Бишкек шаарында барыбыздай эле күн кечирип жаткан, күнүмдүк оокатын кылып жаткан ички мигранттарыбыздын ала абалын сураган эч ким жок. Баары өзү менен өзү. Сөзсүз түрдө бул окуянын аягына чыгып, алданган куруучулардын окуясына кайдыгер карабайлы. Адам алдоо фактысы менен юридикалык тарап менен карасак да болот. Бирок адамдын мээнети, кылган эмгеги үчүн Кудайым өзү таразалап ордуна коюп коет. Сый урмат менен Илимбек Исраилов бул маалымат менен бөлүшүп коюңуздар.